иштери абдан жакшы чыгып атат. Жумгалбек Исаев боору оорусунун азабын 1 жылдан бери тартып келе жатат. Дарыгерлер ага сироз деген диагноз коюшкан. Илдеттен сак аюунун айласын издеп өлкөдө барбаган ооруканасы, көрүнбөгөн дарыгери калган эмес. Чет өлкөгө барып боорун алмаштырып келейин десе каражаты жетпейт. Убакыттын өтүшү менен боордун ичиндеги кан тамырлары куурап катып калган. Оорусу күчөп кээ бир учурда бөйрөгү дагы иштебей, ичкен суусундуктары ичеги менен теринин ортосунда топтолуп, ичи дагы шишип кеткен. Айласы кеткенде тештирип атайын аппарат тактырган. Суу топтолуп калганда ошол аркылуу чыгарып салууда. Курсак аябай шишигенде бутка шишик түшөт. Анан буттар сыздап, сөөктөр оорутат. Пересадка Индияга чакырган. Анан общий сложность пересадка жол тияка барып келген 3 кишиники. Операциясы менен жатакана, ичкен жеген, тамак ашыбыз менен $30,000 санаганбыз да. Анан баягы эми бардыгы келе ушу тыйын тыпырга такалат экен. Тыйын тыпыр жок болгон себебинен бара албадым да. Эгер тыйыным болсо бармакмын. Жанымды кыйнап. Жумгалбек мырзага окшоп боорун алмаштыра албай жүргөндөр өлкөдө миңдеп саналат. Колунда жоктору коомчулуктан жардам сурап, каражат чогултууга аргасыз. Арасында тиешелүү каражатты чогулта албай өмүрү менен кошо чыккан учурлар бар. Мүмкүнчүлүктөрү барлары болсо чет өлкөлөргө барып, боорун трансплантация кылып келишүүдө. Бирок ал жакка $50,000 жогору каражат талап кылынат. Жарандардын мындай тагдырга кабылышы өлкөдө боор алмаштыруу операциясы жасалбагандыгы негиз болгон. Президенттин демилгеси менен Бишкекте боор алмаштыруу операциясы башталды. Органды трансплантациялоо Кыргыз-Түрк достук ооруканасында ишке ашырылууда. Күн мурунтан 2 бейтап даярдалган болсо, бүгүн анын биринин боору алмаштырылып жатат. Экинчисине болсо эртең операция жасалмакчы. Боорду трансплантациялоо толугу менен акысыз болмокчу. Чыгымдарына президенттик фонддон бөлүнгөн каражат жумшалууда. Кыскача. Ай, маракелде. Боор алмаштыруу алгач 51 жаштагы Айгүл Кудушевага жасалды. Ага 27 жаштагы кызы донор болду. Операция 9 саатка чейин созулуп, жыйынтыгы дарыгерлер күткөндөй болду. Орган трансплантация болгондон кийин дароо иштеп кеткен. Бейтеп 1 суткага жетпей наркостон ойгонуп сүйлөп баштаган. Өзүнө келгенден кийин ал дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирген. Туугандарым переживать этпегиле. Эң сонун бул коллектив, эң сонун сплоченный коллектив адам жардам беришти. Түнү менен мен жанында турушат. Жакшы Кудай буйруса. Отличный коллектив. Айгүл Кудушева боор оорусу менен 10 жылдан бери алышып келе жаткан. 2018-жылы гана дарыгерлер ага сироз деген диагноз коюшкан. Жалгыз бой эне Таштөбө айылындагы курортто медайым болуп иштеп, 2 кызды тарбиялоодо. Чет өлкөдө боорун алмаштырууну ойлогону менен үй бүлөнүн ага чамасы жетпейт болчу. Аргасыздан Кудайдан ден соолугун тилеп жашап келе жаткан. Өзү медик, 2 кызды багып атат, жолдош каза болуп калган. Аны ошон үчүн мындай каражат жок, тышка чыкканга деп, анан ушу Кудайым буйруп, президент менен биздин азыркы министрибиз жардам берип, мына бүгүнкү күндө ошого дайындалып отурабыз. Бир туугандарыбыз эң кичүүбүз, биз баарыбыз дайын элебиз, бирок биздики болбойт экен, ошо возраст болгондон кийин болбой калат экен. 61 жаштагы бейтаптын боору болсо шейшемби күнү алмашылды. Ага 31 жаштагы кызы боорунун жарымын берди. Ак халатчандар операциядан кийин эне менен кыздын гемодинамикалык көрсөткүчтөрү туруктуу деп баалашты. Адистер ооруканада нөөмөттө туруп бейтаптардын абалына көз салышып, аларга керектүү медициналык жардамдарды көрсөтүшүүдө. Биринчиден ошо жалпы коллективисттерге рахмат. Экинчиден туугандарга, ошондой эле президентибизге рахмат. Органдарды трансплантациялоо Кыргыз-Түрк дарыгерлери менен биргеликте ишке ашырылды. Операцияга 36 медицина адистери катышып, алар 2 топко бөлүнүп иштешти. Боорду алмаштыруу эң чоң процесс болгондуктан ак халатчандар кылдат даярданышкан. Мунун ишке ашышына мамлекет башчысы колдоо көрсөтүп, $1 миллион бөлүп берген болчу. Ага бейтаптардын органын алмаштырууда эң зарыл болгон лабораториялык аппарат сатылып алынган. Мага берилген маалыматтар боюнча бизде боорунан жабыркап алмаштырууга муктаж болгон жарандардын көбү 50 жашка чейинкилер экен. Биз алардын органдарын алмаштырууга жетишсек, аларды кымбат дарылануучулардын катарынан чыгарып, коомдун активдүү бөлүгүнө айландырып алат элек. Бир жагынан боор ооруган бейтаптарды дарылоо түз жана кыйыр чыгымдарды кыскартууга жетишет элек. Экинчи жагынан коомдун эмгекке жарамдуу мүчөлөрүн калыбына келтирип алат элек.
Органдарды трансплантациялоого даярдыктын жүрүшүндө жергиликтүү 70тен ашык дарыгер Түркияга барып окуудан өтүп тажрыйба алып келишкен. Ал эми Анкарадан келген 8 адис Кыргызстанда боор алмаштырууну ишке ашыруу менен бирге жергиликтүү өмүр сакчыларын трансплантациялоого үйрөтүштү. Алардын кыргыз медицина жасаган эмгектери үчүн министр Алымкадыр Бейшеналиев түркиялык дарыгерлерди саламаттыкты сактоонун мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйлады. Кыргыз hocalar. Биз Кыргызстанга келгенибиздин бирден бир максаты боор оорусу менен жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү. Ошондой эле бул жактан боор трансплантациясын өнүктүрүп, калктын боорун алмаштыруу үчүн чет өлкөлөргө баруусун азайтуу жана ага шарттарды түзүп берүү максатыбыз бар. Муну менен катар боор оорусуна каршы күрөштү күчөтүү, илдетти алдын алуу жаатында иш алып барабыз. Мындан ары башталган иш уланат. Башкысы боор алмаштыруу операциясы бекер болмокчу. Учурда өлкөдө 20 миңге чукул жаран боорун алмаштырууга муктаж. Алдыда 2 бейтаптын боорун трансплантациялоо пландалууда. Башта саламаттыкты сактоо министрлиги 14 бейтаптын органын алмаштырууну көздөгөн болчу. Ишке ашыра келгенде донор жактан маселе жаралды. Биринчиден биздин закон боюнча донор болуп туугандык эмес дал келген болуш керек да. Андан кийин баардык обследование өтүш керек. Бул деген типирование деп коет, бул деген баягы орусча айтканда совместимость. Органдардын совместимости. Алдыда боорду алмаштыруу Кыргыз-Түрк ооруканасынан тышкары улуттук хирургия борборунда ишке ашырылмакчы. Боор алмаштыруу менен катар Бишкекте кезектеги бөйрөк алмаштыруу операциясына даярдыктар көрүлүүдө. Жыл башында Кыргызстанда акысыз бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалган болчу. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 2654 бейтап мамлекеттик программа аркылуу гемодиализ алып жатат. Ал үчүн быйылкы бюджеттен 2 миллиард 400 миллион сом бөлүнгөн. Президенттин тапшырмасы менен 50 бейтаптын бөйрөгүн акысыз алмаштыруу чечими кабыл алынган. Быйыл менин тапшырмам менен 50 жарандарыбызга бюджеттин эсебинен бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасалып башталды. Ар бир операцияга мамлекеттик бюджеттен 7000 АКШ долларынын тегерегинде каражат бөлүнүп жатат. Мына ошентип бөйрөк алмаштыруу боюнча иштер ордунан козголуп, жылыш боло баштады. Бул аркылуу биз өлкөдө органдарды трансплантациялоонун ишмердүүлүгүн жана көйгөйлөрүн изилдөөнү колго алабыз. Трансплантология боюнча координациялык борборлордун моделин уюштуруу жаатындагы чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларын өздөштүрөбүз деген максатты койгонбуз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан боор жана бөйрөктү трансплантациялоодон тышкары жилик чучугун алмаштыруу аракеттери да көрүлүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Руслан Бароненко, ЛТР Жумасереп.